Қатындардай болып тұрып, қатынша сөйлейсің, ұяттандай сөйлеген. 5 күнге чейин мөөнөт берели, орынбасарлары жұмыстан алынсын. Жатақмен қамчы ташиып, көрекей жақта отырған құзғындарға Алқадыр Бейсеновті жем қылбайды деп ел ишенет ишен. Geçen söylüyor atman sözlükte karşılık. Ол өңгелі делай дегенде. Рахмат сіздерге. Реформа жасап жатқан министрді ошо жамандатты кылып атышат. Мисалы эл журт мага окшогон карапайым эл ага ишенбейбиз. Кетсин ошо Ишманкулов өзү бошотуп ошол. Теге мамлекеттин зданиясын, мекемесин кетсин теге Сабырбекти, Жумабековдор ошол канын, элдин баарын канын ичип, канчалаган чаш немелердин баарын ачып алып көрсө, бизди теге ит кылып жүргөн турбайбызбы, толоп турушпайбы көрсө. Медицина кызматкерлеринин вообще ошондой жеңиштеринин бизге кереги жок болгондой болгон, эл үчүн реформа кылам деп жанталашып иштеп аткан бул Бейшеналиевге окшогон реформатор министр керек. Биз муну колдойбуз. 1000 миллион жаманатты кыла бергиле, эл эч качан ишенбей силерге окшогон жегиштерге. Замдарыбыз деп анан отуруп алып барыңар чогулуп алгандан кийин жаманатты кылып ушак аялдардай болуп отурасыңар. Биз силерге эч качан ишенбейбиз. Мисалы мен силерге медицина кызматкерлери, медиктер силерге ишенбейм. Мен силерден жабыркап ушундай өлүп кала чыгамын. Мен силерди билем. Ал деген актовый чоң приемный залда болгон, суббота күнү прием болгон министр жарандарды кабыл алып атып, мен бизди да кабыл алып, биз айтканбыз ошо Булук байкебиз игнорировать этип, 1 жылдан бери бизди жалдыратып атат дегенбиз. Ана ал айткан улук аялыңдын койнунан чыгып иштебейсиңби деп айткан сөздү бурмалап, башкача кылып, бүткүл кыргыз элге мынтип уят кылып атат да. Бул деген клевета деп коет. Бул клевета үчүн жооп бериш керек зам министр. Аны биздин талабыбыз бул, зам министрдин баары кетиш керек, жаңы жаштар келиш керек. Жаңы жаш грамотныйлар келиш керек. Сиз көчө күнүндө эле көрдүңөр кандай кишилер, карып калган кишилер, коррупцияга башы менен батып кеткен кишилер да. Анан булардын коррупционный иштерин кызып иштетпеген үчүн булар мынтип чыгып атышат. Бул бүткүл эле элге билип атышат болуш керек да. И почему-то его работу стараются не видеть или не хотят видеть. Потому что он идет против всей коррупции, против обмана. И я думаю, народ должен поддерживать. Его народ поддерживает на самом деле. А люди, которые замешаны в коррупции, они никогда не будут поддерживать. Их, конечно, много, потому что кыргызча айтканда уюгун деген булардыкын деген бузду да. И все они стараются как-то подставить ножку. Но я думаю... Кечүүдөн бери болуп аткан кароолор боюнча эмне комментарий бере аласыз? Мен кечүүдөн бери берген кароолор боюнча мен айтат элем, бул киши деген, может быть, он не может так красиво говорить или красиво мынтип элдин көзүнчө жагалданып сүйлөй албайт, бетке айтып коет. Ал кароолор мен оюмча бул калп, потому что он хороший семьянин. Ал эч качан пара албайт бул киши. Он и так-то достаточно мындай состоятельный человек. Ал неме кылбайт. И вот еще один момент, они все хотят, чтобы Алтын балалык он не присутствовал при открытии, а ведь он такой вклад вложил в этот Алтын балалык. И Алтын балалыкты ачайын деп жанталашып атат. Как он это старается делать? Стройка, которая стояла 30 лет. Вот я думаю, в этом его большая заслуга. Таких министров надо всегда поддерживать. Министрдин тагдырын эл чечет, анан Садыр Жапаров чечет. Жанагылар бар го, жана бизнесин кылып алып, ар кайсы айтты, мына замдар, азыр киремин замдарга. Эмне жакпай калды министр? Таныйм, замдарын таныйм, азыр. Бардыгын таныйм, азыр алып чыгамын бияка. Айтсын элдин көзүнчө. Элге чыксын агайын туугандар. Шундай. Zamlar çıksın. Menin jeke маалыматым боюнча кече күнгү пресс-конференцияны жөн гана чогулуш деп чогултушкан. Анан 3-4 кишинин берген маалыматына ылайык ошол пресс-конференция түзүлгөн да. Ошондуктан ачык маалымат беребиз десе, эгерде биз ачык айкындуулуктан коркпойбуз десе, чыгыңыздар, чыгып ачык айтыңыздар. Биз дагы кыргыз эли сиздердин дагы бир позицияңыздарды угалы. Урматтуу достор,
Азыр дагы мен да айтып кетейин, өзүм тааныштырып кетейин. Мен Канат Хасановмун, адвокатмын. Анаге саясатка аттангам 2005-жылдан бери. Алымкадыр Бейшеналиев бул деген действительно министр эмес, кыйын киши экен. Сөздүн ачыгы. Азыр могу жерден жазып атышат. Алымкадыр силерге канча төлөдү? Ошолорго айтып коеюн. Биз деген бияка эчтеке төлөй эле, бияка келип туруп ачыгын айтып атабыз. Мына примерге, мисал келтирели. Соц тармактарда аз жүрөт. Телефонный переговорлор. Сотрудник ГКМБЛ эмне деп атат ошактар? Ошол эмеде пакистанецпи кимге айтып атат? Монча сом бизден ладно, министр тиякта медакадемияда болбой калды, национальныйден медфак ачасың. Тияктан ачасың. Бул эмнеден айтылып атат? Анткенден Алымкадыр Бейшеналиев 22 медицинский вуз бар экен, элестетсеңер. Ой, Кыргызстанда илгериден эмнеден врачтарды биздин эле бир мединститут эле чыгарчы. Турал, же тура эмес. Азыр болсо 22 мединститут ачылыптыр. 22, Кудайдан корксо болобу? Эми ошол 22 мединститутта карап көрөлү кимдер окуп атканын. Ошолор окуп атат. Ошолор окуп туруп акчасын бөлсө тияка кетет экен. Аларды курировать эткен ким? Кечеки эле чыккан заңдар туруп туруп эмен. Тиякта деген бир заңыбыз бар, Каратаев деген. Алтыным, урматтуу жолдош Каратаев. Пандемия маалында 460 миллион каяка кеткен. Эмне деген акча списать этилген, ошону да биз карашыбыз керек да. Же туура эмес айтып атам, урматтуу элдер. Анан кийин туруп алып туруп эмен. Кийинки замын айтат элем тиякта. Эми бул эркекпи деги? Мен аялым түйүндө мындай деп айткан. Эркектик касиетиң барбы? Катындардай болуп туруп катынча сүйлөйсүң. Уяттандай сүйлөгөнү. Анан ушулар ушинтип алып туруп кече ушундай шоу эметип атат. Эми ашакта деген бул келин менен жүрөт, тини менен жүрөт. Эркектик сыяңар барбы? Эркекпи жүрө берсин, эмне болмок эле? Керек болсо. Эркекти, значит, жүрө берсин. Аны тим эле шоу кылып, көрсөтүп, тим эле ошону жаман көрсөт. Наоборот, ошонун негизинде, наоборот, ошол кишинин абдырабын көрсөтүп атат. Колуң келеби? Делай дегенде. Все, рахмат силерге. Заңдардын бириmin мен кечеги сүйлөп аткан сөздөргө каршымын. Мына мени да Алымкадыр Бейшеналиев шайлаган. Мен өзүм жүрөк хирургмун. Менен бир тиын акча сураган эмес. Балам ушу жумушту бүтүрүп бер дедим, мен иштеп атам. Анан Алымкадыр Бейшеналиев мына эл кылбаган нерсени кылып атат эми. Жок деген нерсени баарын жазып атат. Ушунча жылдан бери бир киши баарын чукуп чыгып атат. Эми ошону колдоп койсоңор жакшы эле болот. Мен оюмча мынакей Садыр Нуркожоевич өзү айтып жатат, өзү ишенип жатат. Мен президентке ишенем. Бейшеналиев мырзаны аягына чейин колдоп, коргоп, бул кишинин өмүрүнө коркунуч алып келдирбейт деп толук ишенем. Буга баарыбыз салым кошушубуз керек. Бизге реформа керек. Бейшеналиевди колдойлу. Биздин келечегибиз алдыда. Бардык тармакта реформа керек. Бардык тармакта. Туура иштеп атат, таза так иштеп атат. Бирөө Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, анан ушул Алымкадыр Бейшеналиев. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бул эки жакта отурган кускундарга Алымкадыр Бейшеналиевди жем кылбайт деп эл ишенесиңерби? Ишенебиз. Убакыт берели. Эми уят экен баарына белгилүү болду да. Ошондуктан урматтуу катышуучулар, ушул менен биз чогулушубузду жыйынтыктайбыз. 5-күнгө чейин мөөнөт берели, орун басарлары жумуштан алынсын, Бейшеналиевдин баштаган реформалары аягына чыксын. Рахмат келгениңизге.